Балыкчынын жаңы мэри Туманбаевка ким? Султан Кермалиев Балыкчы шаарынын мэрлигине дайындалгандан 2 жума өтпөй кызматынан бошотулуп, ордуна Батырбек Жантаев дайындалды. Батырбек Жантаев 32 жашта. Ал буга чейин Кыргыз темир жол ишканасында жанап президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаевка байланышы бар жеке менчик курулуш компанияларда иштеген. Ал эми Туманбаев өзү Жантаев анын бөлөөсү экенин тастыктап, балыкчы жыл аягына чейин өзгөрөрүн билдирди. Бул жерге келип иштейин дегенде ою жок эле. Бирок президентибиз койгон тапшырма кылайык. Биз урматтуу президентибиздин сөзүн эч качан обсуждать этпейбиз. Эң биринчи жолу Жантаевдин аты муфтияттагы ажылыктын акча чырында аталган. Атайын жүргүзүлгөн аудит Жантаев 2019 ажылыктын акчасынан $400 000, андан кийин $700 000 алганын көрсөткөн. Кийин акчалар кайтарылганы айтылган. Андан кийин факт-чек Кыргыз темир жолундагы коррупция боюнча иликтөө жасаган. Анда Жантаев Саяска компаниясынын директору болуп турганда, Кыргыз темир жолунун материалдык техникалык камсыздоо филиалынан 55 миллион сомдук тендерди утуп алганы айтылган. Кийинчерээк ушул эле филиалга жетекчилик орунга келген. Ал эми 2023 жылдагы Азаттыктын жаңы ак үйдүн курулушуна байланыштуу иликтөөсүндө Жантаев Туманбаевка караштуу компаниялардын директору же негиздөөчүсү деп көрсөтүлгөн. Батырбек Жантаев буга чейин президенттин иш башкармалыгынын курулуштарында дагы көрүнүп жүргөн.